Саламатсыздарбы? Кыргыз эл YouTube каналынын катталуучулары жана көрөрмандары. Бүгүн 1-апрель 2026 жыл. Мен дал ушул Бишкек шаарынын борборунда Совет көчөсү менен Чүй көчөсүнүн кесилишинде турам. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин ушул демилгеси менен, колдоосу менен Бишкек шаарынын тургундарынын жана меймандарынын коопсуздугу үчүн жана жолдогу пробкаларды азайтыш үчүн атайын ушундай 1 жыл мурда автобустарды алып келген. Баягыдай маршруткада тыгылыштар жок. Кенен кесир автобуста кетип атышат. Бул жакта дагы бир автобус. Баягыдай тыгылышкан адамдар жок. Шофёрлорго дагы мурда маршрутканын шофёрлору элдерге аябай одоно мамиле кылышчу да. Азыр буларга дагы, шофёрлорго дагы, айдоочу кызматкерлерге бир сыйра түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баягыдай менчик маршрутка эмес, мамлекеттик автобустун айдоочусу катары элдерге азыр аябагандай жакшы мамиле жасашат. Баягыдай тыгын жок, өздөрүнүн дагы баягы нервтери ордунда. Мурда билесиздерби, кыйкырышып, өкүрүшүп эмелер менен сөгүшүп кетишчү да. Жүргүнчүлөр менен. Азыр мынакей эң аябагандай жакшы дагы автобустарды алып келебиз деп атат. Бул да болсо бизге абдан кубанычтуу көрүнүш. Мына могу жолдун тыгындары эми Кудайым буйрса Нариман Тулеев мынагу имаратын бузуп алып кетсе, анан ушу Совет көчөсү менен Чүй көчөсүнүн кесилишиндеги мынандай жаракаларды оңолтуп дагы кеңейтсе, аябагандай жакшы болуп калат. Мен каналыма катталыңыздар. Мындан ары дагы ушу Шыдыр жол деген берүүсү боюнча сиздерге көптөгөн маалыматтарды чыгарып турам. Жана социалдык маселелерди дагы жүктөп турам. Кандай социалдык маселелер болсо, менин YouTube каналым, Кыргыз эл YouTube каналы бийликтегилер менен ушу элдин ортосундагы бир акыйкаттуу көпүрө канал болот деп өзүмө ишенем.